Учурда эң көп кездешкен тери оорулары экзема, безетки, псориаз, грибок, сөөл, котур жана башка түрлөрү. Илгери котур оорусу аз болгон дешет адистер. Анткен себеби ал кезде саламат сактоодо тартип күчтүү болгон деп дагы айтып келишет. Мына ушул тери ооруларынын ичинен бүгүн биз тери ооруларынын ичинен патогендүү козу карын сымал грибок жөнүндө маалымат берүүнү көрдүк. Саламатсыздарбы? Бул ден соолук программасы ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде да кандайдыр бир суроолор жазылса, программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студияга келген кадырлуу конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Эсенбай Тилеков Ош областаралык тери венерология борборунун эмканасынын башчысы, жогорку даражадагы дарыгер, саламат сактоонун мыктысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Абдыкахар Маматисаков Ош областаралык тери венерология борборунун жогорку даражадагы тери венеролог дарыгери, саламат сактоонун мыктысы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач айтсаңыздар, мына ушул козу карын сымал оорулары, тери оорулары, грибок бул кандай оору? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул оорулар мурда да айтып кеткенбиз, эми дагы бүгүн бул жерде жолугушуп, дагы бир жолу кайталап ошолорду айтайлы деп келдик. Бул эми козу карын сымал тери оорулары, эми козу карын сымал грибок оорулары бул теринин жугуштуу ооруларына кирет да. Эми бул грибок ооруларынын түрлөрү көп. Аны мындай бөлүп келгенибизде жанагындай 4 бөлүктөн турат да. Эми баары окшош болгону менен бирок бөлөк-бөлөк. Эми аны биринчи группасына дерматомикоз деп коебуз. Экинчи группасы кератомикоздор. Кератомикоздор деген бул теринин үстүндө гана, теринин үстүн гана жабырката турган грибоктор. Анан дерматомикоздор, андан төмөнүрөөк теринин катмарын жабырката тургандар. Анан үчүнчүсү кандидоз деп коебуз. Ал эми бул көп учурайт. Анын да түрлөрү бар. Анан төртүнчүсү глубокий микоз деп коебуз. Бул эми сейрек кездешүүчү грибок ооруларына кирет да. Бул бизде сейрек кездешет. Көбүнчө бул мына тропикалык ысык өлкөлөрдө көбүнчө ошолордо кездешет. Жакшы. Адам эмнеден улам кабылат? Кантип, кайсыл жактан жуктуруп алабыз, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бул жугуу жолдору көбүнчө грибковый ушул козу карын оорулары көбүнчө бул ушул үй шартында, айыл жерлеринде, мисалы айыл жерлеринде ошол үй жаныбарлардан жугат. Уй, кой, ит, мышык, анан ушул банялардан жугат, мончолордон жугуу жолдор бар. Спорт залдардан жугат, бассейндерден, ошолордон жугат да көбүнчө жугуу жолдору. Бул жерде ошо оорулар менен түздөсүн катнаш болгондо кисеге күнүгө учурашат, жанагы эме кылат, башка ошол оорулуу колдонгон буюмдардан жугушу мүмкүн. Жанагы булганган кийимдерден жугушу мүмкүн. Анан башка бирөөнүн тапчкасын, жанагы эмелери барат го, баняга барганда башка бир жанагы сланцларды кийип алып, башка оорулуу адам колдонгон буюмдарды эме кылса, колдонсо, ошодон да жугушу мүмкүн да. Жакшы, айтсаңыздар, негизинен дененин кайсы бөлүктөрүндө көп болот? Биз мисалы көпчүлүк эл бул грибок десе эле бутта деп ойлошот да. Дененин кайсы бөлүктөрүндө көп болот? Эми бул грибок оорулары, кээ бир грибоктун түрлөрү бар. Эми алар өздөрүнүн ошо дененин мындай тийиштүү кээ бир жерлеринде гана кездешет да. Бирок эми бүт денеде деле болушу мүмкүн. Мисалы үчүн жанагы трихопития деп коебуз, микроспория деп, малдан жуккан, жаныбардан жуккан түрү бар. Ал көбүнчө денеде болот, чоңдордо. Анан чоңдорго башына жукпайт. Себеби көбүнчө бул жаш балдардын башында жайланышат да. Чачынын эмесин жабыркатат дагы. Анан бул тез эле ириңдеп кетет.
Анан эми жанагындай гладкий кожа деп коебуз, мындай териде болгону, денеде болушу мүмкүн, колдо, бутта, кайсы жерде жукса ошол жерде пайда болот да. Анан эми жанагы буттун грибогу деп коебуз, ал именно ошол буттун салаларынын ортосунда. Ошол жерде жабыркатат, ошол жерде жугат дагы, ошол жерден башталат. Анан кээ бирлери келип алып, менин бутумда грибок бар эле, ошону кармап бияка жууп калды, тияка жууп калды дешет да, бирок ошо бутта бирден ошол жерде болот да кээ бир түрлөрү. Чурайда болушу мүмкүн, колтукта болушу мүмкүн. Ошонун түрлөрүнө жана бизде лабораторияда алабыз дагы. Ошо грибоктун түрүн эме кылганда көргөнүбүздө ошонун натыйжасында диагноз коюлат да. Жакшы. Бул программаны алып чыкканыбыздын себеби элден да сурамжылоо жүргүздүк да, анан ошондо мисалы грибок оорусуна кабылгандар көп экен. Ошол себептен дагы бул программаны алып чыгып атабыз да. Анан сиздер айтасыздар да, ушул оору башталганда келиңиздер депчи. Анан башталганын кантип байкаса болот, териде кандай өзгөрүүлөр болгондо сиздерге бара калса жакшы болот дегендей да. Башында бул клиникасы көбүнчө так пайда болот дагы, бүдүр пайда болуп туруп ошол тегерек болуп өзгөрөт, чоңоет да өлчөмүндө. Чоңоюп кычыша баштайт. Анан айланасы анык болот. Көбүнчө жана Эсен Оморович айткандай ошол гладкий кожада деп коебуз. Бул мына колдун, буттун, ушул же белдин же курсактын терилеринде болуп, ал эми башында болгон ошо чачтардын арасында болгон мезгилде деле башында ошол жанагы кебек сыяктуу болуп жанагындай чачтардын арасына чыгып ушул чоңой баштайт да, кебек сыяктуу болуп же баягы. Анан кычышат, бул башка оорулардан айырмасы болуп кычышып, ошол тегерек өлчөмдө ар түрдүү өлчөм неме формада болуп чоңое баштайт. Анан мында көбүнчө бунун инкубационный период деп коебуз. Мисалы жанагы жашыруу мезгили. Ошол мезгили болот. Мисалы микроспория, волосчастый голову деп коебуз, анда көбүрөөк болот. Гладкий кожада азыраак болот немеси. Жашыруу мезгиличи. Ошол денеде жашоо мезгили да, жашоо процесс. Эми башка оорулардан бунун точно айырмачылыгы бул жерде төгөрөк болуп чоңоюп, кычышып, валикообразный припадный край деп коебуз. Мындай тегерек айланасы чоң көтөрүлүп турат да териден. Кичине чоңоюп турат. И анан анык болот. Жаш балдарда көп кездешет. Анан жанагы спорт залда ошо спортсмендерде көп болот. Мисалы гладкий кожа деп коебуз, ошондой немелери. Себеби ал жерде ошо маттардан, жана матрастардан жугуу жолдоручу. Анан ошол душевой помещениялерден, душтардан жугат, ошондой бири-биринин колдонгон мочалка, ошо сүлгү пүлгүсүнөн жууп кетет да. Ошондой жолдору бар. Эми бул жерде жанагы айтып кете турган эме да кошумча, себеби бул грибок ооруларында жанагы аллергия жана башка тери ооруларына окшоп көп катуу кычтырбайт, оорутпайт. Ошон үчүн башталганда кээ бир аны тоотпойт дагы. Анан көбүнчө өздөрүнчө дарыланып көрөт, ар нерсени коет, мынандай ар кимден укканын дарыларын коет дагы. Анан көбөйгөндө көбүнчө бизге келет да, көбөйтүп. Анан эми башталганда келсе, аны тез эле айыктырса болот да. Анан көбү ар кандай дарыларды коюп, өздөрүнчө дарылар, анан бизге келет. Уже өтүшүп кеткен формасы, жанагы айттым го, башындагысы тез эле ириңдеп эме болуп кетет, көбөйүп кетет да. Демек, грибоктун түрлөрү көп деп айттыңыз да. Анын ошол көрүнүшүнө карап деле түрлөрүн айырмаласа болобу? Болот. Кээ бир грибок ооруларынын мындай карап туруп, ошол кандай оору экенин, кандай түр экенин да эме кылса болот, мындай бөлсөк болот да. Ошону эме кылып карап туруп. Анан кийин эми бирок баары бир кээ бирде окшоштоо болуп калат да, жанагы эмелеричи, клиникасы. Анан ошондо сөзсүз эмеге лабораторияга грибок жанагы анализге алышыбыз керек да. Кээ бир тери оорулары бар, ошо грибок ооруларында окшош болуп калат да. Ошол убакта сөзсүз грибок анализи алып туруп, анан эгер грибок чыга турган болсо, аны ошо өзүнчө дарылаш керек. Анан тери оору болсо, аны өзүнчө дарылаш керек. Сөзсүз лабораторияга жөнөтүшүбүз керек. Жакшы, анан көрсөтүүнүн башында айттым эле, бүгүнкү күндө тери ооруларына кабылгандар көп экен да.
Анан бирден бир себеби санитардык нормаларды өзгөчө эске албайт экенбиз деген маалыматты окуп калдым эле, ушул маалыматты айттым да. Сиздер мисалы санитардык нормаларды кантип сакташ керек, бул оорунун алдын алыш үчүн өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Биз көбүн эсе көңүл бурбайбыз да. Ошол көңүл бурбагандын кесепетинен мындай оорулар көбөйүп жатат десем болот да. Эми бул жерде жана башында айтып кеттик, мурда котур оорусу жанагы эмелер аз эле, анан тартип катуу эле деп. Чынында эле мурда ошондой болчу да. Анан эми мурда Союз маалында банялар аз болчу, бардыгы өкмөттүк банялар болчу. Анан эми мынабы санитар кызматкерлери аларды катуу көзөмөлдөп текшерип турат эле да. Анан кийин эгер ошол грибок оорулуу табыла турган болсо, бизде экстренный извещение жазылып, ошол жерине жөнөтөт дагы, эмелер барып, кызматкерлер барып ошону, мисалы үчүн студент болсо же мектепте болсо, ошол классын, группасын текшерип, бардыгын контролдон өткөрчү эле. Анан кийин жанагы дистанция деп коет эле, алар барып ошол оорулуу чыккан үйдүн эмелерин, буюмдарын баарын дезинфекция кылып. Азыр эми көрүп атасыңар, бар жокто жеке менчик банялар, сауналар, жаналар көбөйүп кетти. Биздин санэпидстанция жанагы эмелердин кызматкерлери просто физически жанагы эмелерди дайыма такай көзөмөлгө алып турууга анча жетишпей калат деп ойлойм да мен, атышат да. Анан эми жанагындай жеке менчик бардыгын эле жаман дебейбиз, алар эми жанагындай обработка, санитардык обработка жасап туруш керек. Анан кээ бирлери жасабай коет, анан ошол оорулуу бар ошол жерге баняга түшүп, же саунага түшүп эме алып кеткенден кийин, андан кийин башка киргендерге ошолорго жууп калышы мүмкүн. Себеби бизге келип атышат, мына айылда көбү монча ачып алыптыр үйлөрүнө. Платный ал жерге барат экен дагы оорулуу. Котур менен грибок оорусу барып кеткенден кийин башка түшүп, ошодон жугузуп алып келгендер да кездешип атат да. Анан дагы мына ветеринарды көзөмөлдөө дагы өтө жакшы болуш керек. Айыл жерлеринде, септегенде ошо үй жаныбарларын дагы кароодон жок дегенде 2 жолу кароодон өткөрүп дарылап туруш керек да. Ит, мышык, уй, кой, бүт үй жаныбарларын өткөрүп туруш керек да. Ошолор дагы, ошолордун негизинде дагы аябай көп болот. Септегенде аларды карайт да балдар, жаш балдар бүт чоңдорду эле барып карап, ошолордон дагы жугузуп алат да. Анан азыр эми жанагы көп жаныбарлар мурун совхоз королордо, эмелерде, колхоздордо бакчу да, малдарды. Азыр эми бардыгы жеке менчик болуп үйлөрүндө карап атышат. Анан ансында мына кышында мал жан баары үйдө болот да. Анан эми балдар ал жерде карашы мүмкүн, ата-энесине жардам бериши мүмкүн. Жардам бербегенде деле жана мал, оорулуу мал жана кашынган жерге ошол жерлерди кармап ойносо, ошол жерден жугушу мүмкүн да. Азыр эми бизге ошо бөлүмдө аябай көп болуп атат, ошо грибок, баштын грибок оорулары менен бүт мына Баткен областынан, Жалал Абад областынан, Ош областынан, 3 областтан келип жатып атышат. Аларды сураганыңыздарда ошол малдардан жуктуу дейби же башка? Эми көбүнчө булар ошо мал менен жана үйдө байланышканда малдар барлар ошол жерден жуккан. Анан кээ бирлери, мисалы үчүн бир үйдө бирөөнө жукса балдардын, алар эми кечке чогуу ойнойт да, анан бири-биринин шапкасын кийиши мүмкүн, кийим алмашып кетиши мүмкүн, ошодон көбүнчө жугузуп алып келип атышат да. Анан мисалы баягы ошол нерсени кармап, мал жандыктарды кармагандан кийин, эгерде самындап жуа турган болсо, контакт болгондон кийин оору жукпай калабы же жугушу мүмкүнбү? Эми бул жерде жанагындай 100% ошо жукпай калышы мүмкүн деп айта албайбыз, бирок ошо санитар норма ошону кармап келгенден кийин колун самындап жууп, жанагындай эмелер колдонсо, дезсредство деп коебуз, жанагындай колдорду. Азыр эми мына эме боюнча, ковид боюнча колдонуп атабыз, ошолорду колдонсо, бул жанагы жугуу эмеси азаят да, бираз азаят. Жакшы. Ошондо ошол оору жаратуучу бактериялар дейбизби? Ооба. Кандай шартта жашай албайт алар? Эми бул оорулардын козгогучтары ар түрдүү да. Мисалы үчүн кээ бирлери мынандай күндүн ысыгында же мынандай күндүн таасири астында алар көпкө жашабайт. Анан жанагындай растворлор жана ошолор менен мындай обработка кылганыбызда алар да тез өлөт да. Анан эгер ошолорду жасап, убагында тез жасап турса, ал микробтор көпкө жашабайт да.
Жакшы, мындай деген суроо келиптир теле көрүүчүдөн. Саламатсыздарбы, жолдошумдун манжаларын, салалары дейт, жарылат дейт. Анан жөн койсо дейт, көбөйүп кетет дагы дейт, анан жарылып туруп канайт дейт да. Анан бүгүнкү күндө синефлана колдонот дейт, синефлананы коюп койсо дейт, жакшы болуп калат деген. Бул кандай оору, теринин кайсыл оорусу? Бул оору эми бул жерде анын канчалык деңгээлде канча жыл болгонун эми жана мөөнөтүн дагы эсепке алыш керек. Себеп дегенде бизде экзема деген дагы оору бар. Экзема. Аллергиялык оору бул? Экзема деп коет. Тери оорулар, экзема деген бар. Ал дагы эмне ушул колдордо болот да. Ушул колдордо мына тыльный поверхность кистей деп коебуз. Ошол жерде болот. Көбүнчө жарылып, кесилип ушундай клиниканы бере берет. Козу карын оорусунда деле колдо, буттарында болот, буттун манжаларында болот. Бирок буну ошол изилдеп көрүш керек, анализ алыш керек да. Анализ алып, лабораториядан ошо терисинен алып, грибого текшерип көрүш керек да. Ошонун негизинде гана диагноз койсок болот. Тырмактары таза, теринин жарылганына көбүнчө витамин А жетишпегенде жарылат да. Эми ошондо көрүш керек. Анан грибок ооруларына да болушу мүмкүн. Жана азыр айтып кетти доктор. Экзема оорусунда дагы ошо жарылат да, анан суу чыгат, анда кычтырат. Анан кийин көп азыр биз эмелерге өтүп алышты, синофлан мазь. Кайсынысында грибок келеби, башка кожный эме тери оорулары келеби, баары синофланды колдонуп, анан болбой калганда келишет да. Бул эми синофлан мазы, бул гормоналдык мазга кирет, гормон. Деле зыян жактары бар ашыкча. Зыяны убактылуу мындай кыска мөөнөткө колдонсо болот. Эгер узакка колдоно берсе, башка маздар таасир этпей калышы мүмкүн. Анан кийин терини жукартырат, атрофия деп коет. Ошону мында башка побочный эффект деп коет, жанагындай эмелери бар да. Ошон үчүн аны врачка көрүнүп туруп, анан дарыланбаса, ал кийин башка дарылар таасир этпей калышы мүмкүн. Тери бул коргоочу орган катары эсептелинет. Демек, эгерде биз туура эмес мазьдарды кое турган болсок, ал өзүнүн касиетин жоготуп коюшу мүмкүн экен да. Ооба, жанагындай бул жерде ошол жанагы сен оңорчу айткандай ал ооруду диагностикалап, таап, грибок болсо эмне грибоктун дарыларын колдонушубуз керек да. Кремдери бар мисалы. Протогрибкой ошо кремдерди, мазарды гана таблеткаларын беришибиз керек. Анан синофланды эле колдоно бергенде бул гормоналдык маздагы кожаны кайра эле атрофияга алып келиши мүмкүн ошондой. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Кызымдын башы дейт, анан кулагынын арты дейт, мындай агарып кетет дейт да, жазында дейт. Анан кийин кытыша берет дейт. Анан какачка, баягы ак бубак какачтар болот го, ошондой болуп эле мындай түшөт экен да. Эмне кылыш керек деген суроо калтырыптыр. Терисинин башы чет. Бул жерде эми себерен дерматит деген дагы оорубуз бар. Эмне ушул какачтап, жана перхит деп коебуз, ошолор төгүлүп мындай турат да. Сөзсүз түрдө грибок анализ алып көрүш керек бул жерде дагы. Ошо чачын түгүнөн алып, микроспория ошол грибок новоосчасы болот деп коебуз, ошого алып текшерип көрүп, изилдеп лечение кылыш керек да. Анан бул жерде эми канчадан бери болот ал оору? 1 жылдан бери, 2 жылдан бериби? Ошол мөөнөтүн дагы эске алып, ушул дерматолог дабагерине кайрылыш керек да. Өзү көрүп турган эме көрүш керек да. Көрбөй туруп азыр себерен дерматит болушу мүмкүн, псориаз болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө кайрылыш керек да. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Денем өзүнөн өзү кытыша берет дейт. Эч кандай бандай бүдүрчөлөр, эч нерсе жок дейт да. Мисалы, теримде кандайдыр бир өзгөрүү болуп, тери оорулары пайда болду десем, жок андай нерсе дейт да. Анан эмне болушу мүмкүн? Эмне үчүн тери? Мисалы, психоэмоциональный стресстен болушу мүмкүн, же глистный инвазия болушу мүмкүн, какой-то кишечный, мите курттардын эсебинен болот. Сахарный диабет. Сахарный диабетте берет, эндокрин нарушениялар болушу мүмкүн. Себептери да. Бөйрөктүн өнөкөт оорусу болушу мүмкүн. ЖКТда какой-то бир нарушение болушу мүмкүн, өт, почка же боорлордо какой-то бир өзгөрүү, сезгөнүн процесстери болушу мүмкүн. Ошолордун себебинен дагы болот да, кожный зуд деп коебуз, кычуусу. Демек, текшерүүлөрдөн өтүш керек экен, Сөзсүз түрдө өтүш керек. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Бутум көптөр дейт. Анан буттун тердөсү дагы теринин кандайдыр бир ооруларынын эсебиненби деген суроо келиптир. Суроо калтырыптыр да. Чындыгында көбүнө эсе эркек кишилер ушул бутун тердөсүнөн жабыртатышат десем болот да. Мисалы, бутум тердейт дейт да. Бутун көп тердеши деле бул оорубу?
Буттун көп тердөөсү дагы биз микоз стапы деп коебуз. Ошол эмне буттун ушул салларында, тамандарыбызда көбүрөөк болот да. Ушул грибок оорусу, козу карын оорусу. Бул жерде ошол жанагы Эсен Умарович айтып кеткендей, дерматомикозу деп эпидермофития деген жер бар. Ошол эмне ушул буттун таманында, мына салларында болгон группасына кирет. Мында кычышып, ошол мына саллары, буттун саллары сыйрылып, терилери сууланышып, анан басканда ириңдейт, басканда ооруйт. Анан бут кийимди дагы бул мезгилде ошол бут кийимден дагы көбүнчө зависит этет. Себеп дегенде бутуну кысып, жанагы тердегенде, эми жана терде деп жатпайсызбы? Анан бул жерде сөзсүз түрдө өздүк гигиенаны кармаш керек. Бутту таза жууп, кирсамындап, хыбышный носкилерди кийип, и обувьтардан сезон менен кийиш керек да, сезон менен. Мисалы, жайында жайда, жазда дегендей. Ошолордан зависит этет да. Анан бул ооруду мисалы ошо буттун грибогу деп көбүнчө кездешүү жанагы түрлөрү банядан деп айтты го. Банядан дегени ошол тапочкаларды дагы обработка кылбайт, ошолордон жууп калышы мүмкүн. Көбүнчө мына аскер бөлүгүндө иштеген мына солдаттарыбыздан, жоокерлерибизде дагы көп кездешет, бизге көп жаткандар болот. Себеби бири-бирин алмаштырып кие коет. Анан эртең менен кечке марш деп дегендей булар жанагындай физический. Ошол анан мында көбүнчө ушул өзүнүн кремдери болот, порошоктор болот, жанагындай колдонула турган таблеткалар болот. Жакшы. Буттун тердөөсү дагы бул кандайдыр бир оору. Эгерде грибок менен ооругандар, буттун грибогуна кабылгандар, эгерде буттун ушул тердөөсүн азайтып, же болбосо бутуна өзүнчө көңүл бурбаса, жууп тазалап кармабаса, анда анын көбөйүүсүнө шарт түзүлөт экен да. Ооба, эгер жанагындай буту тердеген болсо, жанагындай патогендик микробтор жана грибоктор ошол жерде жакшы өрчүйт да. Ошол жанагы териден ным болот дагы, жанагы жерден жанагы теринин астына киргенге шарт түзүлүп берилет да. Ошон үчүн буттун тердегенде көрүнүп дарылаш керек. Себеби бут тердегенде бул жерде жана эндокринолог врачтар менен чогуу дарылаш керек да. Себеби жанагындай тер бөлүп чыгарып турган бездер болот. Ошолор көбүрөөк жана тер бөлүп чыгарып, ошолорду нормализовать этиш керек да. Эгер ошолор жанагындай көп тер бөлүп чыгара турган болсо, бут тердеп жанагындай патогендүү грибоктор ошол жерге кирет да, анан ооруну пайда кылышы мүмкүн. Жакшы, демек биз ошол нерселерге өзгөчө көңүл бурсак, бул ооруну жеңгенге жакшы мүмкүнчүлүк болот экен да. Бизге телекөрүүчүдөн суроо келди. Саламатсыздарбы? Колумдун манжа алаканы дейт, анан манжа муштары дейт, моундай кесилип кетет дейт да. Мунун пайда болгонуна 1-2 жыл эле убакыт болуп калды. Дарыгерлерге кайрылдым дейт, бирок эч кандай жыйынтык болбоду деген суроо калтырыптыр да. Бул деле жанагы жогоруда айтылып кеткендей ошол окшоп турат. Себеп дегенде мында ошол витаминдер жетишсиздигинен болот көбүнчө. Витамин А, Е деп коебуз ошолордун себебинен. Анан жарылып, ушул кесилип кеткен себеп экзема болушу мүмкүн. Точно мына колунда болгон үчүн бул көбүнчө постоянный урунду жер да, контакт боло турган жер. Себеп дегенде ошол кесилген жери мен ошол микробко шарт түзүп берет да, түшкөнгөчө. Анан муну эми бул жерде грибок эмес, конечно, грибок деп айтыштан алыспыз, бирок грибковый болсо тырмактар дагы өзгөрө баштайт. Тырмактын мындай деформация болуп, уплотнение болуп, мындай сырттары өзгөрүп, ногтевый пластинка деп коебуз, ошолор өзгөрүп, башкача светтер, анан үңкүр болуп өзгөрө баштайт. Өсүү процесстери дагы өзгөрүпчү. Көбүнчө бул ошол кесилип, жарылып не болгон бул экземага эле тиешелүү да. Бул жерде ошонун себебин такташ керек да, себебин. Жана айттык, ошо витамин жетишпегенден болушу мүмкүн. Анан кээ бирлердики бул кесиби менен да байланыштуу да. Кээ бирлер мисалы үчүн строитель болсо, жанагындай раствор, цемент же башка эмелер менен жумуш, контакт жанагы иш кылат дагы. Эгер ошолор менен дайыма без жанагындай колгап, эме жумуш кыла турган болсо,
ошолордун тез таасиринин астында колунун териси кургап, түлөп, жарылышы мүмкүн. Эгер дайым ошол менен байланышкан боло турган болсо, анда ал кесипти өзгөртүш керек, мындай куруураак жумушка өтүш керек, же жанагындай перчатка жана колгаптарды кийип алып иштеш керек. Ошонун себебин такташ керек да. Жакшы, саламатсыздарбы? Баламдын башында дейт грибок бар экен дейт. Кандай кеңеш бересиздер деген суроо калтырыптыр. Баласынын башында грибок болсо, сөзсүз түрдө дерматолог ошол табагерине кайрылыш керек. Аны ошо лабораториялык түрдө изилдеп, кайсы түр экендигин билип туруп, анан дарылаш керек да, дарыланыш керек. Себеп дегенде өз убагында кайрылып, өз убагында дарыланбаса, бул чачтын түшүп калышы болот ал жерде. Алапия деп коебуз. Кийин чач өспөй калышы мүмкүн ал жерден. Ошон сөзсүз түрдө дерматологдорго кайрылышыбыз керек. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Алыга сөөктүү жерлерде кычат да. Сөөккө жакын алыга эт жок, булчун жок жерлерде кычат. Ошо суроо берип коюңчу. Жакшы. Мисалы, теринин жука жерлери бар го, булчуң жок жерлер. Сөөккө жакын жерлер. Ошол жерлер өзгөчө кытышат дейт да. Бул эмнеден улам деген суроо калтырыптыр да. Эми бул жерде кычышкан эми сөзсүз көрүш керек да. Ал жерде сөөккө жакын жерлери дегенде жанагындай чел кабыктар, мисалы үчүн колдун, буттун, жанагы салалардын ортосу көбүнчө ошол жерде болушу мүмкүн. Сөөккө жакын жер дегени. Грибок оорулары көбүнчө ошол жерден башталат да. Аны эми көргөндө айтабыз, аны эми жана айттык го, ошо грибок анализге алып көрүш керек. Жакшы, мындай деген суроо калтырыптыр. Кийинки көрүүчүбүз: саламатсыздарбы? Башымда кызыл бүдүрчөлөр пайда болот дейт. Аябай кытышат дейт. Анан уштары агарып калат дейт. Бул эмне деген оору деген суроо калтырыптыр да. Эми бул жерде жана айтып кетти, баштын теринин ичинде көбүнчө мына грибок ооруларында андай тегерек жагында чакалайга окшош чыкмалар пайда болот дагы, анан анын ортосунда жанагы чачтары түшүшү мүмкүн. 3-4 мм же 5-6 мм бийиктикте сынышы мүмкүн. Анан эми бул жерден айтышы боюнча көбүнчө себорейный дерматит деп коет. Эми ал чачтардын да түрү болот. Көбүрөөк майлуу чачтар болот, кургак чачтар болот. Ошонусуна жараша жанагы эгер кээ бирлердики жанагындай тез чачтары майланышат дагы. Анан абадан жанагындай чаң эмелер түшкөндө баягы териси сезгенет дагы. Ал жерде жанагындай кызыл бүдүрлөр пайда болушу мүмкүн. Анан жана тырмаганда тырмактын түбүндө микробтар түшүп калса, ал жер ириңдеши мүмкүн. Эми анын айтышы боюнча себорейный дерматит деген оору бар жанагы. Аны көрүп, ошого карап туруп, анан кийин дарылаш керек да. Мына ошол баштагы бүдүрчөлөрдү көпчүлүк өз алдынча ошол ийриңдин ичиндегисин сыгып чыгарып салышат да. Бул негизи туура эмес экен да. Анын көбөйүшүнө шарт түзөт экен да. Алар кантип мисалы таза сакташ керек, ошол канткенде жоголот дегендей. Мисалы, балким спирт менен тазалап коебу, эмне кылыш керек? Анын өзүнүн дарылары бар да, жанагындай эгер майланышкан болсо, жанагындай спиртовый растворлор болот, суюктар. Себеби алар ошо майлуу эмени жанагындай кургатат. Ошолорду колдонуш керек. Анан кээ бирлери өзү сыкканда ал жерде инфекция дагы көбөйүшү мүмкүн. Себеби бул деген баш мээге жакын. Эгер ал жерде өзүнчө сыгып, жанагы ириңди өзүнчө сыгып, өзүнчө дарыланыста турган болсо, жана ириң мээнин ичине да кирип кетиши мүмкүн да. Анан кийин ар кандай менингит жана башка ооруларды күчөтүшү мүмкүн да. Ошон үчүн эч качан баштагы ириңди, беттеги ириңдерди эч качан сыкпаш керек. Себеби ал жерде бетте, башта кан тамырлар жанагындай эң көп жайланышкан да. Ал жанагы ириңдин эмелери кан тамырларына түшөт дагы. Тез эле мээнин ичине таркап кетиши мүмкүн да. Демек кабылдоолору бар, Кабылдоолору сөзсүз. Бул жерде сөзсүз мына башты дагы жууганда шампундарды жакшы подбирать этип алыш керек. Ар түрдүү шампундар менен жууганда болбойт. Өзүнүн шампундун түрлөрү болот да. Майлуу чачтарга, кургак чачтарга өзүнчө түрлөрү. Ошону жакшы подбирать этип алып туруп, ошону менен колдонсо болот да. Жакшы, саламатсыздарбы? Темир этки боюнча келиптир. Биз кайрылсак темир этки деди дейт. Темир эткини кандай дарылайсыздар деген суроо. Темир эткини дарылоо ыкмалары көбүнчө эми
кайсы жеринде мисалы гладкий кожасындагы, мисалы колундагы, бутунда же башында болсо, бунун өзүнчө мындай дарылоо этабы бар да. Мисалы гладкий кожа деп коебуз, ушу колунда болсо, ириңдебеген түрү болсо, аны ошол өзүн йод менен ушул сууну теңме-тең кылып алып, ошол жанагы төгөрөк болгон жерин сыртынан ичине каратып сүртүлөт. Сыртынан ичине каратып обработка кылып, сүркөп туруп, анан протогирп коюп ошол маздары болот. Мисалы, маздын түрлөрү көп. Ал тридокс деген чыгып калган, тривадом деп коет. Ал деген противовоспалительный, антибактериальный и протогрипповый действиясы менен неме кылат да. Бир заматта эле 3 действиясы менен жанагы немеге таасир берилет да. Анан вегадерм деген маздары бар. Серна салицилы 10% деп коебуз. Биз көбүнчө ошону колдонобуз башында. Анан где-то бир 10 күн, 15 күн, 20 күн, грубо айтканда 1 ай колдондо анан маздыдан өзгөртүрөбүз да. Анан таблеткалары болот. Кризофульвин деген таблеткасы бар, эрбинол деген таблеткалар бар. Фулканазол, ушундай таблеткалардын түрлөрүн беребиз. Андан ошол жашына карап, жаш балдар болсо килограмм массасына карап, ошол канча килограмм чыгат, ошосуна карап туруп бөлүнүп берилет да. Анан башында болгон чакта, мисалы темиретке башында болсо, ириңдеп кеткен учурда биз көбүнчө аны подпояска жанагы вишневский маз, ихтиол маздар менен таңып дарылайбыз аны. Анан антибиотиктерди беребиз. Ошол антибиотиктен бериштен алдын проба коюп, чувствительностьтерге коюп анан беребиз. Өтө лечениясы өтө узакка созулат. Себеп дегенде бул оору жакшы жанагындай көбүнчө көп мезгилде айыгып калды деп колдонбой коюшат керем маздарды. Кичине айыгып калганда болду эми деп көбүнчө биздин ушул пациенттерибиз таштай берет дарылоодучу. Ал үчүн бул ооруду айыккан мезгилде да аны до конца кое бериш керек да. Өзүнүн немеси бар, мөөнөтү бар. Жакшы. Бул жерде ошо темир өткү деп атат. Эми бизде элдик эмеде терминде темир өткү деп коет, чакалай деп коет да. Анан бул жерде аны сөзсүз көрбөстөн туруп айтыш кыйын. Себеби көрүш керек. Эгер керек болсо жана грибок анализин алыш керек. Себеби жана көп эле темир өткү бизге келет да, жанагы тери оорулары менен мисалы үчүн очаговый нейродермит деген бар. Ал да ошо темир өткүгө окшош. Псориазында түрү бар, ошо темир өткүгө окшош. Анан анын баарында темир өткү дей беришет да. Анан эми ал келгенде көрсөк, ошого карап туруп анан дарылаш керек да. Анан эми көрбөстөн туруп темир өткү десе, билбейм. Лабораториялык түрдө изилдеп алып дарылаш керек да. Себеп дегенде лабораториялык түрдө изилдеп ошол ооруду козу карын оорусу же башка ошону изилдеп алсак, ошондо гана так болот дагы бизге дагы. И дарыланганга ыңгайлуу шарт болот да бизге. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы, жан башым ылдый жагы дейт, кечинде сыгытышат дейт. Анан тырмасам дейт, мондой бүдүрлөр, бөлтөк бүдүрчүлөр пайда болот дейт да. Бул эми неден улам деген суроо калтырыптыр. Бул жерде эми нейродермит деген, Эсен Омурович айткандай, нейродермит деген оору дагы бар. Себеп дегенде анан ал бүдүр кандай бүдүр эми чыгып жоголуп кетеби же кайра пайда болобу, анан кычышуусу кайсы мезгилде, түндөсү же эртең мененби, ошолордон такташ керек да, ошол маалыматтарды. Эми бул жерде дерматология боюнча көрүп туруп насаат берген жакшы да. Мындай биздин эми тери оорулар көрүп турат, аны көрүп туруп, анан себебин айтыш боюнча жана тырмаганда бүдүр чыга турган болсо, жана бөрү жатышында түрү бар да. Бөрү жатышта жана бүргө чаккандай болуп, ары чаккандай болуп, шишип чыгат дагы, ийин кайтып кетиши мүмкүн. Анан искусственный крапивница деген бар. Именно ошо кышырган жерде тырмаганда ошо жанагындай сызык түрүндөгү уртикардык элемент деп коет. Ошолор пайда болот. Анан ал кайтып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз көрүш керек да. Жакшы, маегибизге бир аз тыныгуу жарыялап, азыр болсо видео материалга кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Тери денени сыртынан каптап турган организмди тышкы таасирлерден сактайт. Тери татаал түзүлүштөгү бир нече катмардан турат. Анда көптөгөн нерв учтары, кан тамырлар, май жана тер бөлүп чыгаруучу бездер жайгашкан. Тери каптоочу же башкачараак айтканда эпидермис жана туташтырма ткандан, дерма гиподермадан турат. Бири-биринен морфологиялык жана физиологиялык жактан айырмаланат.
Эпидермис теринин эң сырткы катмары. Ал эң терең түйүлдүк катмары. Андан кийин түкчөлүү, быдырлуу, жылмакай мүйүз катмардан турат. Тери суу, туз, углевод, белок, май, витамин алмашууга жана кычкылтекти сиңирип, көмүр кычкыл газды бөлүп чыгарып, газ алмашууга катышат. Тери кишинин тиричилик процессинде бир катар өзгөрүүлөргө да учурайт. Мисалы, биздин организмибиздеги оорулар, туура эмес тамактануу, аба ырайы жана витаминдердин жетишсиздиги терибиз аркылуу билинет. Келиңиздер анда организмибизде кайсы витамин жетишпесе, биздин терибизде кандай өзгөрүүлөргө алып келет, билип алалы. Эгер биздин организмибизде А витамини жетишсиз болсо, тери кургак боло баштайт. Бетке коюучу бет майлар жана башка каражаттар менен бул жагдайды жөнгө салууга болбойт. Андыктан сүттүү тамактарды, жумуртка, балык жана башка жашыл түстөгү жер жемиштерди жесеңиз, сиз А витаминин толуктаган болосуз. B2 витамини теринин жылмакайлыгын жана чоюлчаактыгын камсыздайт. Эгер бул витамин жетишпесе, териңизде майда бүтүрчөлөр чыгып жана тырыш пайда боло баштайт. B3 витаминин жетишсиздиги теринин экзема оорусуна чалдыгышына алып келет. Бул витаминдин жетишсиздиги бир эле териге таасир бербестен, нерв жана тамак сиңирүү системаларына жана ошондой эле эс тутумдун начарлашына да таасирин берет. B12 витаминин жетишсиздигин улам бет терилерине дак түшүп кетет жана өңүбүз саргайыңкы болуп калат. Шуну менен бирге эле организмде дем алуунун оорлошуна, көрүүнүн начарлашына да алып келет. Эгер сиздин организмиңизде С витамининин жетишсиздиги болсо, теринин чоюлчаактыгы, жылмакайлуулугу начарлайт. Негизги эле биздин терибизге С витамини абдан кам көрөт. Ошондуктан жаз, күз сиз сөзсүз түрдө витаминдерди ичсеңиз, анда сиздин териңиз өзүңүз ойлогондой натыйжа алып келет. Организмге Е витамининин жетишсиздиги картаюу процессин тездетип, териге ар кандай сырттан келүүчү климаттык өзгөрүүлөргө туруштук бере албай калат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 032 22 код аркылуу 557 38 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Менин бутумда грибок бар дейт. Анан 1 жылдай убакыт болуп калды дейт. Анан биз дейт ушундай ооруйт дейт, анан бети кесилет дейт, анан снифланамаз, сүйгөзөк жакшы болот дейт. Азыр ушуну улантып кое берелиби деген суроо калтырыптыр да. Кандай кеңеш берет элеңиз? Балким ушуга мисалы грибокту кандай дарылаш керек, ушулар боюнча деле айтып өтсөңүз болот. Эми бул грибок ооруларын көбүнчө айттым го, жана синофлан колдонушат деп. Бул эми грибок оорусу боло турган болсо, синофлан жардам бербейт. Бул тери ооруларына чыгарылган мазда, анан грибок оорусуна атайын өзүнчө бөлөк дарылар болот. Анан эми мына грибокту аны көрбөстөн туруп айтыш кыйын, анын стадиялары болот. Жанагындай башталышында жарылган түрү бар, анын формасы бар. Анан жанагындай ыйлакчылар пайда болуп, эзилип суу чыккан формасы бар. Ириңдеп жанагындай ириң чыккан формалары бар, ириңдеп кеткен уже. Ошонусуна карап туруп анан дарылаш керек да. Анан эми бул грибок оорусу узакка чейин дарылаш керек. Себеби бул мен дайыма бизге келген бейтаптарга айтам да, ошон үчүн буну жуктурганда мурун алдыны алган жакшы. Себеби тери грибок оорусу жуккандан кийин кетиши кыйыныраак да. Ошон үчүн жана баняга, саунага же эмелерге барганда сөзсүз өздөрүнүн жеке менчик жанагындай сланцы деп кой тапчкаларын кийип барып, көтөрүп, жерикпестен кийип, кайра алып келип өзү колдонуш керек да. Анан эми бул оору бир жуккандан кийин кетиши кыйын, дагы кайталашы мүмкүн. Ошон үчүн аны узакка ошо стадиясына карап туруп дарылаш керек. Мисалы стационарга жатып дарыланабы же болбосо үйдө эле амбулаторлук түрдө дарыланабы? Анан канча убакыт дарыланат? Көпчүлүгүн мисалы чыдамы кетип калат экен да, анан таштап коет деп айттыңыздарбы жогоруда? Ошол боюнча айтып берсеңиздер. Эми бул жерде жанагы стадиясына жараша дедик, беркиндей жарылып, берки мындай жеңилирээк формасы боло турган болсо, үй шартында
такай дарыланса болот. Анан кийин жанагындай формасын айттым, жанагы жери тырмап, инфекция түшүрүп, ириңдеп, шишип, баса албай калган формасы болгондо, анда сөз келсе бизге көрүнүп ошо немеге больницага жатып дарыланыш керек да. Себеби ал жерде комплекс дарылаш керек, комплекстүү түрдө. Жанагындай уколдор, эгер ириңдесе антибиотик, жанагы беркине маздарды ошо врачтын көзөмөлүндө дарыланыш керек. Мына ушул көпчүлүгү мисалы көп жылдан бери мына суроолордун да байкасак болот, ушул грибокту жуктуруп алат экен дагы, анан сакайбай жүрө берет экен да. Бунун себеби эмнеде? Туура эмес дарыланганда учурда же болбосо дарылануу учурда өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Ошол нерселерди эске албагандабы деген суроо да. Эми бул жерде дарыланганда ошол көзүнө, колуна тийген, кээ бирлери үйүндө кандай маз болсо, ал ошо кетеби, кетпей, кээ бири алып туруп ошону менен мазды дарыланып болбой калгандан келет да. Себеби ошону билип, өзүнүн дарысын колдонуш керек да. Себеби ар кандай маздарды, дарыларды кое бере турган болсо, ага привыкание деп коет, жанагындай таасир этпей калат да, жанагычы. Анан кийин ар түрдүү маздарды да кое берген болбойт да. Ошону карап туруп, стадиясына, жанагы формасына карап туруп, анан кийин эми кээ бирлери бир эле мазды кое берет да, аны комплекстүү дарылаш керек. Себеби жанагы грибокко каршы дарылар бар, аз көп. Капсулдар, таблеткалар, ошолорду адамдын жашына жараша дозасы тандап алыш керек дагы. Ошолор менен кошо. Себеби ал таблеткалар, грибоктор ошо теринин астындагы кан аркылуу барып туруп, ошол грибокторго таасир берет да. Анан бир эле мазды кое бермей берсе, ал сыртынан гана ишине жакшы кылат дагы, ичинде грибок жанагы козгогучтар калат дагы, ал өлбөй калса, кайра кайталашы мүмкүн. Ошон үчүн бардыгын бирдей жанагындай дарылаш керек да. Мындай деген суроо калтырыптыр телекөрүүчүбүз. Саламатсыздарбы? Бетимде мурдум айланасында грибок бар дейт. Анан кызарып чыгат дейт. Аны кандай кылсак болот деген суроо калтырыптыр. Эми бул бетинин айланасында, мурдунун астында болсо, көбүнчө биз муну дагы изилдейбиз. Демодекоз деген бизде ошол неме бар, оору бар да, розасия деп коебуз. Ошого изилдеп көрүшүбүз керек. Ал бейтап сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Дерматолог дабагерине келип, лаборатордук түрдө изилдеп, ошол эмне кызарган жеринен биз анализ алабыз. Анализдеп лабораторияда текшерип, ошого карап лечение кылып беребиз, дарылап. Анан самолечение, өздүк лечениеге болбойт бул. Ар түрдүү кремдерди колдонуп үй шартында ал болбойт да. Эсенем орусча айткандай, бул тери венеролог оорулары көбүнчө самолечениеге вообще жардам бербейт. Негизи. Себеп дегенде жанагы кремдерди ошол именно ошол ооруга кетет деген кремди койбой эле бизде жанагы башка кремдерди кое берет да. Башка кремдерди. Анан кожаны кайра арбытып берет да, жанагы не болгон жерлерчи. Хронический процесске айланып калат. Хронический болгондон кийин постоянный лечение алып турууга туура келет да. Диспансердин учетко алыш керек. Жакшы, мындай деген суроо. Баламдын буту муздап дейт, нымдаша берет дейт. Бул эмнеден улам деген суроо калтырыптыр. Буту муздап, нымдашып. Эми ал нымдашканы жанагы айтып кеттик, буту терде канча жашта, кичинекей окшойт. Кичинекей. Муздап эгер эме боло турган болсо, аны көбүнчө мынабы кан тамырларды көрө турган сосудистый хирург деп коебуз, ошолорго барып көрүш керек. Себеби жана кан тамырларда кан анча жүгүрбөй калганда бут муздашы мүмкүн. Анан нымдашканы жана ошодон болуп калышы да мүмкүн, бирок жанагындай тердеши да мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде эндокринолог врач менен ошо биринчи сосудистый хирургтарга көрүнүш керек да, жана кан тамырларды текшериш керек да. Саламатсыздарбы? Бутумдун манжаларынын арасынан дейт суу чыгат дейт. Бул грибокпу деген суроо калтырыптыр. Бутунун арасынан эми суу чыгып, кычышып, жанагы жогоруда айткандай басканда оорутуп, териси сыйрылып, ошондой болгон симптомдору белгилүү болсо, анда сөзсүз түрдө дарыланыш керек. Жакшы, мындай деген суроо калтырды кийинки көрүүчү. Саламатсыздарбы? Эгерде грибокту дарылабаса дейт, денеде жагымсыз жыттар чыгып калабы деген суроо калтырыптыр да. Ушуга улай эле, мисалы денеден жагымсыз жыттар чыгуусу дагы бул тери ооруларынанбы? Эми мисалы мынабы бизде көбүнчө кээ бир бейтаптар кайрылат бизде. Кездешет сөзсүз түрдө.
подмышечник пуповина деп коебуз, колтуктун асты, көбүнчө тердеп, алакандары тердегендер кайрылат. Көбүнчө неврологический больной дагы келип калат да бизге. Себеп дегенде бул жерде сөзсүз түрдө невропатологдордон ошол консультация кылыш керек. Не обязательно бул грибковый деп айчтан мындай жерде, например, колтуктары жана тердеп, алакандары тердеп келгендер болот да. Бирок невропатологдун көзөмөлүндө дагы болуш керек, консультация өтүш керек сөзсүз түрдө. Анан жагымсыз жыт деп жатат. Бул деген мисалы эми буттун грибогу болгондо жагымсыз жыт берет сөзсүз түрдө. Себеп дегенде былжырап, ириңдеп, жана жабышып тери бири-бирине. Жагымсыз жыт эмнеден берет? Ошол чыккан ириңчелерден берет да сөзсүз түрдө. Анан терин тердегенде бериши мүмкүн, баягы бири-бирине мына манжалап жабышып, анан ошо кийген бут кийимден бериши мүмкүн. Анан бул жерде эми жанагы башка орунда эме табыш керек дагы. Мисалы үчүн жана бөйрөктүн өнөкөт оорусу болот да, хронический пилонефрит, жана нефрит эмелери болот. Ошондо организмдеги жанагы иштелип чыккан шлак жанагы эмелер эме аркылуу чыгарганга бөйрөктүн күчү жетпей калат дагы, тери аркылуу жана сиңет дагы, тери аркылуу кээде чыгат дагы, ошондон жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн. Анан мына гепатит деп коебуз, боордо мындай жакшы иштебей калганда көп жанагындай шлак жанагы эмелер тери аркылуу чыгат дагы, жанагы туздар, жанагындай башка нерселер, ошондо дагы жана жагымсыз жыттар пайда болушу мүмкүн да. Жакшы. Мына ушундай жагымсыз жыттардын келүүсү көп тердөө бул дагы тукум куюу негизи. Эл арасында ушинтип айтып коюшат экен да, мисалы апа атасында ушундай жагымсыз жыттар келе турган болсо, балдарында да кездешет деген. Эми генетический фактор болушу мүмкүн, тукум куучулуктан болушу мүмкүн. Анан бул козу карын оорусу тукум куучулуктан болбойт бирок. Бул жагымсыз оорулар, жана Тилек Эсенович айткандай, бул эгерде ошол ата-энесинде болгон болсо, жанагы боор оорусу мисалы, же болбосо почечный недостаточность ушундай немелер болгон болсо, болушу мүмкүн. Жакшы, саламатсыздарбы? Кулактын грибок оорусун кантип сакайтасыздар деген суроо калтырыпты да. Эми кулактын грибок оорусу деп эгер туура диагноз коюла турган болсо, эгер кулактын ичинде болбой бир кире бериш жеринде терисинде боло турган болсо, анда бизге келсе биз дарыларын жазып беребиз, дарыласа болот. Анан эми ичкери жагында боло турган болсо, анда сөзсүз жана лор врачка көрүнүп, алардын өзүнүн специалдуу аппараты бар, жана көрүп, эгер боло турган болсо, мына лор врачтар деле грибок эмесин дарылайт. Ич жагында боло турган болсо, көрүнбөй турган жагында. Сырт жагында боло турган болсо, бизге келсе жазып беребиз, дарыласа болот. Мындай деген суроо, саламатсыздарбы? Кант диабетине кабылгандардын дагы терилери, денеси кычышат деп угабыз дейт. Мисалы ошол учурда эмне кылыш керек деген суроо калтырыптыр. Эми мисалы ошол эндокринный нарушение деп коебуз, сахарный диабет, ошол зоб мисалы, жана богок оорусу деп коебуз. Ошол мезгилдерде дагы көбүнчө сахарный диабеттерде дагы тери оорулары кездешет. Себеп дегенде кожага ошол надпочечник эмелер жакшы иштебеген себебинен кожага ушундай сыптар пайда болуп, ар түрдүү кызыл түстөр ар түрдүү болот, көбүнчө күрөң түстөрдө болот. Мисалы өттүн оорусунун мезгилинде дагы сезгенибиздин негизинде дагы ушул терилерге ушундай тактар пайда болот. Бирок бул ооруларды эгерде ошол чыккан кызыл тактар мисалы жанагы ошол дактарга даттанбаса, мисалы жанагы кандай дейбиз, кычышпаса же болбосо какой-то бир ириңдеп, жанагындай өзгөрүүлөр болбосо, ал эндокринологдун өзүнүн эле лечение алганы ыңгайлуу да. Ошо канттын деңгээли көтөрүлүп кеткенде жанагы терини кычтырат да кан. Анда ошо биринчи кезекте врач эндокринолог өзүнүн эме врачтан көрүнүп туруп, биринчи кезекте ошо канттын деңгээлин кандай түшүрүш керек да, азайтыш керек да.
Жакшы, негизинен бүгүнкү күндө ушул буттун грибогунан кабылгандар аябай көп экен да, суроолордон байкасам. Анан көпчүлүк айтат, мисалы аймактарда, мисалы адис жоктугунан улам дагы биз кайрыла албай жүрөбүз. Мисалы Ош чергесине, Борбор калаага барганга мүмкүнчүлүгү жоктор дагы бар экен да. Алар мисалы сиздерге келгичекте убакыт таап келгичекте кантип ушуну күчөп кетпеш үчүн өзгөчө кам көрүшүбүз керек деген суроо калтырыптыр. Буга негизинен биринчиден өздүк гигиенаны кармаш керек. Мисалы үй шартында ошол сиз айткандай мына тоолуу аймактардан көбү келгенге өтө шарт болбой калат. Үй шартында эми ошол бутты бир күндө 2-3 жолдан жууп, тазалап, тырмактарын алып, ошол носкилерин бат-бат алмаштырып, бут кийимдерди дагы кийгенде ошол ичини мисалы эми ооруган болсо обработка кылып, тазалап, ошо өздүк гигиенага көбүрөөк көңүл буруш керек үй шартында. Анан дарылоо процесси ыкмасына келсек, бул жерде туура дарылаш керек да. Туура ошол гана ооруга кете турган дарылар менен, кремдер менен, таблеткалар менен дарыланыш керек. Эми аны мисалы таблеткалар болот да, жана башта айткандай. Таблеткаларын ичиш керек, кремдерин коюш керек, сууланышып, жанагындай ириңчелеп кетсе, жанагындай красительдер болот бизде, анилиний красительдер деп коебуз, ошолорду коюш керек, курутуш керек биринчи. Аны курутмайынча крем, маздарды кое берсек, ал жардам бербейт. Себебинде былжыраган, эзилип, ошон үчүн биринчи жанагы анилиний красительдерди коюп, генсемилет, фукарсин дегендер болот. Курутуп алгандан кийин, анан кремдерди коюп, карт болгондон кийин гана кремдерди, маздарды койсок жакшы болот да. Анан бул жерде ошол бут кийимдерди дагы өтө тыгыз кийбеш керек, ичине кеңенирээк коюп, ооба. Анан жанагы ириң деген мезгилде көп баспаш керек, себебинде басканда аябай бул процесс кайра күчөй баштайт да. Оорутат басканда. Үй шартында бирок өтө ириңдеп кеткен мезгилде жанагындай мезгилде кыйын болуп калат да. Дарылоо ыкмасы кыйыныраак болуп калат. Аны биз сөзсүз түрдө жаткырып, ошол стационарда дарылаганга аракет жасайбыз да. Эми райондордо азыр Ош областында бардык эле райондордо кош-венеролог врачтар бар. Эми кээ бир эле райондордо жок болбосо, мисалы үчүн азыр Чоң Алайда мындай специалист кош-венеролог жок, анан калган райондордо бардыгында эле бар. Эгер ошол жерде мүмкүнчүлүк болсо, ошолорго биринчи кайрылып, ошолордун көрсөтмөсү менен дарыланса болот. Анан эгер ал жерден да жардам бербесе, анда бизге келгенге туура келет да. Жакшы, онлайн аркылуу кеңеш бересиздерби, кайсыл номерлерге кайрылсак болот деген суроо калтырыптыр да. Балким мүмкүн болсо, көрүүчүлөргө номерлериңизди да берип койсоңуздар болот. 0770 менен 43 03 32. Жакшы. Эгер өзүбүздүн мен телефон эме боло турган болсо, анда меники 72 менен 66 76 11. 66 76 11 номерине кайрылса кеңеш бересиздер. Анан мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы, элдик ыкма менен дарыласа болобу дейт ушул грибокту. Грибокту мен бул жерде айтып кетейин, эми элдик ыкма эми мурда биздин аталарыбыз, бабаларыбыз ошо элдик метод менен дарылап келишкен. Азыр эми 21-кылым дарылар кеңири. Биринчи ошо дарыгерге көрүнүп дарыланыш керек. Себеби бизде жанагындай учурлар бар. Өздөрү дарылап, мына бир кемпирлер жанагындай табыптарга барып, жанагындай чакалай оорусун эме кылат экен. Жана ийне менен терип туруп, көөдөн сыйпап туруп, ошону дарылашат экен да. Анан эми мага 1-2 жолу келди, бир жаш кыз келген бир жылы. Анан ыйлап келди да, эмне болду десем, апам экөөбүз бир кемпирге барсак дейт. Ошондой терип туруп, көөдөн сыйпап койду эле, бетим дак болуп калды. Мен телевизордон чыгып сүйлөшүм керек эле. Деп ыйлап келиптир да. Анан мен айттым, мен ал кемпирге барбасам бияка келбей элең. Десе мен аны билбепмин деп. Эми ал кээ бирлери ошентип кичине айып кетиши мүмкүн. Бирок көбүнчө жана ийне менен сайып тери эме кылганда көбүнчө жана инфекция кирет. Жанагындай инфекция кирет дагы. Анан ал жер ириңдеп, жанагындай көө окшогон, жана башка окшогондор деп койсо, жанагы жери дак болуп калат, бети, косметический дефект болот да. Ошон үчүн бул анан да кече бир бейтап келди. Жана каймакка дейт, уксусту аралаштырып туруп, сүйкөп койсоң эле сакайып кетет деди, бирөө дейт. А мен айттым, ошол айткан киши өзү биринчи ошо уксусту коюп көрбөй экен, анан кийин сакайса анан көрөт элең дедим.
Себеби ал методдор көбүнчө жанагындай осложнение берет да. Ошон үчүн эч качан самолечени өзү менен өзү дарылаш керек. Жаналар анан кийин ошонун өзүнүн дарылары менен дарылаш керек да. Жанагындай эмелер болот да. Жакшы, мындай деген суроо калтырыптыр. Йод перексти колдонгондор да бар экен, грибок болгон учурдачы. Бул кандай жардам береби же болбосо тескерисинче зыян келтирип коюшу? Эми перекс деген көбүнчө жана жараларда просто тазалаганга гана жанагындай көбүрүп микроб жана үстүндөгү эмелерди алып беракка тазалашы мүмкүн. Анан эми йодду да коюп алышат. Йодду эгер жана айтып кеттим го, бетке, териге көбүнчө йод коюлбайт. Себеби йод жана күйгүзүп коет. Анан дак кылып коет. Анан бул йодко биз колдонгондо көбүнчө жаш балдардын башына колдонулат. Анда дагы ошо сууну тең аралаштырып, мындай концентрациясын азайтып туруп, анан башына жана сүйкөйбүз. Башына койсо болот, жана чач өскөн жерге. Анан бетке, башка жака койсо дак кылып коет, күйгүзүп коет. Анын өзүнүн башка өз дарылары бар да. Жакшы, грибок оорусуна көңүл бурбай жүргөндөр көп экен. Ошол көңүл бурбай жүрө берсе, анын кабылдоосу эмнеге алып келет? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми көңүл бурбай жүрө берсе, конечно, көбөйөт, денеге, бүт териге тарап кетет. Тарап кетип, жанагы мисалы ошо чачтын түгүндө болсо, бул чачтын түшүүсү болот. Алапия деп коет, чач түшүп калат. Ошо чач эмне ошол баштын арасы, чачтын арасында болгон мезгилде чач чыкпай калышы мүмкүн. Терилеринде болсо көбөйүп, кычыштырып больнойдо ириңдеп, ошондой наоборот жакшы абалга алып келбейт да. Дарылабасы көбөйөт, анан башка жанагы кабылдоолор өзүнчө кетпейт бул. Анан эми жана жаш балдарды көбүнчө башында жана ириңдеги формасы деп го, чакалайды. Ошону убагында жакшы дарылабай алса, ошол жердеги жана чач өскөн жана тамыр болот, ошо эмеде, териде. Ошол жерлерди жанагындай атрофия деп коебуз, жана тегиз болуп калат да, кийин чач өспөй калат. Эми жаш балдар эмеге бул көбүнчө кыз балдарга да, эгер эртең чоңойот ал жерге чач чыкпай кала турган болсо, эртең ал турмуш куруш керек, күйөөгө чыгыш керек. Конечно, ошондо проблема болот да. Анан чоңойгондо анан ата-энесин жаман көрүп калат, мени убагында жакшы көрсөтүп дарылаган эмес экен деп. Себеби андайларды кездешет, жанагында башында интроверттин формада ошо атрофия болуп калат, кийин чач чыкпай калат. Көрүлө жүрсөңөр керек анча-мынча. Кийин бул мындай косметический дефект, просто адам өзүнө мындай эме болуп кандай десем, косметический жагымсыз болот, жагымсыз. Жакшы, бул жерде псориаз жөнүндө да суроо келип тур. Псориаз бул ошо грибок түрү деген суроо келип турду негизинен. Бул теринин башка эле түрү оорусу, Эми бул тери ооруларына кирет, псориаз деген. Бул грибок оорусуна кирбейт, бул жукпайт. Бул эми жанагындай өнөкөт ооруларга кирет. Бул псориаз оорусу эми азыр дүйнө жүзү боюнча бунун неден келип чыкканын пока табыла элек. Анан эми жанагындай теориялар бар, мындай көбүнчө стресс, катуу коркуп, жанагындай переживание деп коебузбу, ошондойдон чыгышы мүмкүн. Анан кийин наследственный фактор деп коет, тукумгучулук. Эгер атасында, апасында же чоң атасында, чоң энесинде боло турган болсо, ошонун балдарында же неберелеринин баарында болбойт, кээ бирлеринде псориаз болушу мүмкүн. Анын эми өзүнүн стадиялары бар. Буну дайыма көрүп дарылаш керек. Анан режим, диета дегендей ошолорду сактап, ошо тери врачтын көзөмөлүндө дайым туруш керек да, көрүнүп туруш керек. Негизинен мына ушул тери ооруларынын көп убакыт дарыланууну талап кылат экендигин билип отурабыз да. Дайыма эле эфир уюштурганда, мисалы, экземада болобу, жана башка болобу, мисалы, сакайбадык деген көп айтышат да. Булар эмнеден, мисалы, туура эмес жасап коюуда же кандайдыр бир тамактануусуна да өзгөчө көңүл буруш керекпи? Эми бул жерде көбүнчө ошол жана жогоруда айткандай дарылоо ыкмаларына көңүл бурбай коюшат. Анан тамактануудагы сөзсүз түрдө бул жерде диета деп коебуз, влиять этет да. Себебинде ар бир ооруда, мисалы, экзема, мына псориазда сөзсүз ачуу болбойт, кычкыл нерселер болбойт дейбиз. Соленый, туздалган нерселер болбойт. Өтө куурулган тамактар болбойт деп айтабыз да. Ошол бетап бул жерде ошол доктурдун айтканын так жасаса, сөзсүз түрдө жакшы жагын
жакшы эми ошо диета деп коебуз, биз айтабыз ошону сакта деп. Бирок эми чындыгын алып келгенде диетаны сакташта кээ бир ал үчүн эрк керек да. Дайыма ошону жебестен же колдонбостон кээ бирлери эми кээде чыдабай кетет же башкача себептер болуп калат дагы, жанагы колдонот дагы, бир эки жолу муну жесем боло берет деп кээ бирлери ошондой ойлойт дагы. Бирок ошолорду бир эки жолу колдонсо дагы кайра кайталашы мүмкүн да. Чындыгында бул диета сакташтагы эрк керек да. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Эсенбай Тилеков, Ош областаралык тери венерология борборунун эмканасынын башчысы, жогорку категориядагы дарыгер, саламаттык сактоо мыктысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Абдукахар Маматисаков, Ош областаралык тери венерология борборунун жогорку даражадагы тери венеролог дарыгери, саламаттык сактоо мыктысы болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп тема боюнча жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Негизинен тери ооруларынан сакайыш үчүн санитардык нормаларга өзгөчө көңүл буруш керек, туура тамактаныш керек жана ошондой эле дарыгердин айтканы менен жумуш. Эч качан өзүнчө дарыланбастан көзөмөлдөө дарыланыш керек. Ийгиликтер болсун. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.